27 март 2024 жыл. Это Султан Матиев, это мой YouTube канал. Анда эмесе кош келиңиздер. Азыр болсо жаңы бизнестин ачылышында турабыз. Саат 12 болуп калды го дейм. Трафик көп. Жаңы бизнес какта ачылат микрорайондордо. Бишкекти билген адамдар билет. Микрорайон самый густонаселенный район считается, и плюс платежеспособный считается. Если сен общепит ача турган болсоң, точно ушу жерге ачсаң, если жакшы продуктуң болсо, ушул өтө көтөрүлүп баратканда оң жака ачылсаң, бул деген буюрса трафик көп дегендин белгиси да. Буга чейин болсо отуруп YouTube'да айтып берчим. Жашоомдо болгон опыттар, бизнесте болгон ошибкалар, победаларды билбеген адамдар ойлошу мүмкүн. Бул каяктан эле айтып атат, эмне эле болуп атат, реальный бизнеси барбы, эмне болуп атат дегендеш. Ошол үчүн азыр болушунча лайфтан көрсөтүп баштадык. Бизнес как она есть. Первые эмоции, ичинде цифралар, переговорлар, документациялар ошон болушунча көрсөтүүгө аракет кылам. Бул нерсе да көбүрөөк күч алат, но ради вас, от души, бул бизнестен өзүң убактыңды бөлүп коесуң да, но мен из-за того, что команда есть, Кудайга шүгүр, мен ушинтип убактымды бөлө алам. Так что смотрите, азыр буякта ситуация кандай? Буякта болсо кайсы бизнес ачылат? Ырыс менен биз ачылатык. Ошондо Island Tea Day ачылат. Бул жакта инвестиция привлекать еттик. Бул помещениянын өзүнүн акчабызга биринчи $10,000 берип, право на аренда алып, как бизнес сатып алдык. Плюс $3,500 депозит бергенбиз өзүнүн акчабыздан. Потом уже инвесторго предлагать еттик да, $80,000 инвестиция тартылды. Ошондой эле айтып кете турган нерсе, бул жакта ылдыйраак, ушу микрорайондо эле Карла Марсада, бирок Космопарктын наркы бет маңдайында помещение алганбыз. Курулуп аткан помещениени алганбыз 2 ай мурун. Ал жакка да $10,600 бергенбиз да. Андан кийин бул чыгып калды да. Ана экөөнү салыштырганда бул жак трафик боюнча жакшыраак, квадратура боюнча чоңураак, квадратный метр арзаныраак түшкөн үчүн буякта алдык да. Плюс бул жакта биздин конкуренттерибиз да бар. Канчалык конкуренция бир жерде топтолгон болсо, адамдар ушул жака көбүрөөк трафик келет да. И плюс трафик кандай да келет. Биздин Island мороженое боюнча номер 1, Ырыстын Tea Day да номер 1. Ошондо эки оскадан бир үскө кросс-маркетинг кылып, дагы дополнительный трафик алып келебиз. Вот ал жактан өзүбүздүн акчабызды ала элекпиз. Скоро алабыз ал жакты да. Вариант был, чтобы не упустить это место, бир бизнес ойлоп таба койсокпу деп. Но бирок уже бул туура эмес тактика болуп калмактан анткени место бар эми бирдемге таба койбойбу деген это не вариант экен да. Негизи жакшы идеяга жараша место табылат, команда табылат. Бүт нерсе жакшы идеяга жараша мындай чапталат да. Вот ошондо ошол идея стрелять этет. Азыр ичине киргизейин. Ичинде болсо азыр процесс болуп атат. Бул жакта мурукку кеткенден кийин уборка боло элек. Мындай эле азыр первоначальный уборка болот, биздин балдар жүрөт. Азыр болсо Ырыс менен Айкөл, Ырыс болсо Бабут кетет. Буякта көрүңөрбү, лайф. Айкөл болсо Island катушет этет. Эко бардын расположениясын, выдача, касса ошонун бардын расположениясын азыр чечип атат да. Буякта Тумар болсо биздин дизайнер, интерьер, плюс буга чейин замактын баарын Тумар чийип берген. Ырыстын кофейнясын ошол чийип берген. Сезимдин I Love Flowers ошол чийип берген. Короче, любой дизайн боюнча эмне болсо Тумарга кайрылабыз. Азыр 100 квадратный метр бул жак, $3,500 айланган. Бул жерде процессти көрсөтө кетейин. Буякта жана Макдональдстын киносун көрүңөр беле? Основатель ошондой эле чийип атат, көрүңөр да. Буякта адамдар чийип атат. Үстөн кадр алынган өзүнчө буяка берип фук дейт го. Бул болсо Эрдан, менин доосум. Экспорттогон инвестору. Ошондой эле Алматыга суши, япыша суши боюнча чыкканда ушул отвечать этет. Команда наша, основатели. Анан дальше кетип атак. Бул жак болсо тоже кухня, типа подсобка болуп кетет. Бул жакта секретный ингредиенттер ушул жакта жасалат. Анан бул жак болсо пачка ашыгып санала турган офис да. Бул жак кичинекей, уютный, зато стеклянный, карагылачы. Сон. Вот. Шундакай. Анан кийин айтып бере турган дагы нерселер бар. Инвестиция привлекли, $80,000 инвестиция привлекать еттик. 12 айдын ичинде биз инвестицияны средний сценарийме санап берген да, инвестицияны кайда кайтарып беришкекпиз. Андан кийин инвестор бир нече доляда до конца проектте калат. Бул жакта Эмир болсо Island'тын жана ушул жактагы ремонттун баардыгын ачып берди. Мен брашкам. Бир турган.
ошо Нурчик, Ася, наша команда, Мамыралы, тияқта дагы бир камера. Дагы айтып кете турган нерсе, Айлендте скоро ачылат. Айлендте көрсөтөм, ушундай лайфтан көбүрөөк каласыңар. Бизнес процессинде эмне болуп атат, кандай ходдор колдонуп атат каласаңар, көбүрөөк лайк баскыла, мен көрөйүн, суроолор болсо сразу комментарийге жазгыла. Мен окуйм ар бирөөсүнчү. Мен болушунча YouTube каналды көбүрөөк айтып бергенге аракет кылгым келип атат YouTube каналдын ичинде. Инстаграмда, ТикТокто көп нерсени айта албайсың да. Вот. Анан бизге ийгилик. Азыр чоң бир жолдун астында турабыз, чоң бир путтун астында турабыз. Өзүң бул нерсени алып өтүп кете албайсың. Команда бар, команда күчтүү, ошон үчүн урабыз. Анан Кудай буйрса, 2 айдын ичинде Кореяга барып, анда влогмен тартып, Lamborghini алыш керекпиз. Бул бизнестердин баардыгы стрелять этсе, ойдогудай прибыль келсе, Lamborghini алабыз Кудай буйрса. Мен алам. Пока Range Rover эле. Азыр көрсөтүп аткан нерселер общий бизнестерибиздин кичинекей бир пирогдун бир кусочугу да. Баардыгы бири-бирине связаны. Кээде проекттерде өзүбүз инвестиция привлекать этип, өзүбүз алып кетип баратабыз. Бирөөгө болсо партнербуз. Бирөөлөргө болсо мындай сопровождениядабыз. Эми четинен баарын көрсөтүп берем, бирок аябай көп проекттер болот. Канчалык командасы күчтүү көп болсо дагы жетишпей. Бирок ушунусу менен кызык экен да, потому что бизнес өзү определениясы кандай? Это управление ограниченными ресурсами максимально эффективно деген да. Мындай айтканда, если ресурстар не ограниченный болсо, анда экономика, бизнес деген сөз жок деле болмок да. Бизнес деп коем, экономика деген сөз. Это же life. Негизи даже өзүбүз кылып аткан, азыр биз көрсөтүп берип аткан, кылып аткан нерсе, Кыргызстанда бирөө кылган чыгар, конечно, кылып аткан адамдар бар чыгар, бирок көрсөткөн эмес да. Биз болсо максимально көп көрсөткүбүз келип атат. Болушунча. И четинен көрөсүңөр. Азыр Өзбекстандан болсо $106,000 там 2 теманы заказ бердик, шешеп менен памперсти. Алар биринчи партиясы катары келип атат. Алар кандай кетет, ошону айтып берем. Бул жакта болсо Замок бар, Суши Алматыдагы бар, Айва Экспресс деген доставкабыз бар, Цветочный бар. Эми баардыгын четинен көрсөтө беребиз. Раскрыть этет ошибкаларын, жетишкендиктерин, приемдорун, цифраларын, документацияларын эми айтып беребиз баардыгын. Это только начало, так что подписывайся, көрөбүз. Өнүгөм, өсөм, бизнес жасайм десең, бул сен үчүн. Чисто кыргызча канал. А мен сүйлөгөнүмө көп внимание не обращайте. Биз өзү ушунду көрүп калганбыз. Главный смысл туурабы? Мен бере турган чисто от души кылып аткан нерсе. Только кыргызча, только орусча сүйлөсөм, мындай каканайс болбой калат да. Мен жашоодо ушинтип аралаштырып сүйлөгөн үчүн это неподдельные эмоции. Вот. Майлы.